Саламатсыздарбы, Назигайым подкастынын көрүүчүлөрү. Кайрадан биз Асия Шербекова жана мен Аида Абдирасулова. Асия айым, биздин студияга кош келиптирсиз. Сизди көргөнүбүзгө дагы да кубанычтабыз. Ассаламу алейкум. Өзүңүздөр кандай отурасыздар? Жакшы, рахмат чоң. Бүгүнкү биздин темабыз бала тарбиясы боюнча болмокчу. Анткени сиз 8 баланын энеси, көптөгөн тажрыйбаңыз бар, андан сырткары психологсуз. Бизге берген кеңештериңиз аябай пайдалуу болот деген ишеничте болобуз. Анда бала тарбиялоо боюнча суроолорду берип баштайын. Эң негизгиси бала тарбиялоодо кандай катачылыктарды кетирбөө керек? Бала тарбиялоодо кандай катачылыктарды кетирбөө керек? Бул эми бала тарбиялоо бул өзү аябай чоң. Өтө чоң бир эме деп айтсак болот. Океаны. Бир океан же өтө чоң жумуш экен. Мен өзүмдүн 8 балам бар эне катарында. Бул жерде өзүмдүн каталарым дагы аябай чоң. Себеби биз деген ата энеден алган тарбияны эле кайра балдарга берип кете беребиз. Биз жогорку эмнелерди алган болсок өйдө тараптан автоматтык түрдө билбеген абалда балдарыбызга ошону бере алабыз. Ошондуктан интеллигент үй бүлөнүн балдары көпчүлүгү интеллигент, 90%-дан ашыгы деп айталы. Ал эми кыйкырчаак же болбосо эмоциясын чыгара албаган, психологиялык тараптан оорукчан ата энелердин балдары ошол эле кезде психологиялык тараптан оорукчан көпчүлүгү ушундай болуп кете берет да. Мындай айтканда трагедия деп айтсак болот да муну. Анан балдарды тарбиялоодо эң биздин чоң катабыз мындай деп ойлойм. Биз баланы төрөгөнгө чейин же болбосо баш кошконго чейин ошол бала тарбиялоо сабактарын албаганыбыз. Биздин бала тарбиялоодогу эң чоң катабыз мен ушул нерсе экенин сездим. Биз баш кошконго чейин, балалуу болгонго чейин бала тарбиялоо билимдерин албаганыбыз. Бул биздин эң чоң каталар. Энелердин эң чоң катасы ошол. Качан балдарыбыз чоңоюп, көйгөй пайда болгондон кийин, ал көйгөй качан кантип пайда болгонун билбей, балдарыбызга кийинки учурда ошол маселени чече албай, эки жакка чуркап калганыбыз. Бул биздин эң чоң катабыз. Баягы ооруну алдын алуу, айыктырууга караганда алдын алуу жеңил деп аны бар тараптан баардыгыбыз билебиз. Ошол бала тарбиялоодагы бул бала чоңойгонго чейин алдын ала баягы билүү керек болгон эң негизги бир багыт деп айтсак болот да. Ошол экен. Мен дагы өзүмдөн дагы катам. Балдарым чоңойгондон кийин мен окуп калганым ошол минусум болду. Эң чоң минусум ошол. Менде дагы ката көп. Түшүнүктүү. Негизи ката кетирбеген апа болбосо керек бала тарбиялоодо. Бирок биз ошол нерсени минималдаштырышыбыз керек. Минустарды азайтыш керек, баары жок кыла албайбыз да. Аял киши иштен чарчап келгенде же сырттан келгенде сөзсүз түрдө балдары урушат, башка болушат. Ошол учурда кантип эне балдарына бакырбай, жакшы тарбиялай алат, тарбия көрсөтө алат? Кыйкырбайбы? Кыйкырбай. Ал балдарга кыйкырбай, бакырбай кантип тарбиялайбыз дегенде, ал үчүн биз өзүбүз энелер өздөрү мындай кандай десем, эмоционалдык тараптан аны контролдоо боюнча өзүбүздүн билимибиз болуш керек. Ошол тараптан биз өзүбүздүн билимибиз болуу керек. Мисалы биз баланы эмне үчүн кыйкырып атабыз дегенде, ал бала биздин эмоциябызды чыгара турган, биздин ичибиздеги кайгырып турганда же болбосо бирөөгө капа болуп турганда эң алсыз эме биздин балабыз болуп атат да. Баладан алсыз башка жан жок. Мисалы, сен кайгырып аткан болсоң, кайын журтуңа кыйкыра албайсың, кайын энеңе кыйкыра албайсың, жолдошуңа кыйкыра албайсың. Балаңдан чыгарасың. Ошонун баардыгын алсыз жерден чыгаруу. Негизи ал баардык адамдын эле бир эң чоң катасы ошол. Алсыздыктан күчү жеткенге чыгарат да. Ошол биздин эң эле көтөргөн бул балдарыбыз экен да. Мен сени төрөгөм, сен менин баламсың деген нерсе менен биз баардык нерсени баладан чыгарабыз. Баладан чыгарбоо үчүн биринчи өзүбүздүн ким экенибизди анализдөө. Мисалы, баланын жанында мен киммин десек, баланын жанында мен энемин. Баланын жанында эне кандай болуу керек десек, эне албетте мээримдүү болуу керек. Балага эмне керек? Энеден мээрим керек.
Бир сонун ушундай бир макал бар экен, кыргыз эл макалы. Мындай макалда: атасы катуунун жүдөй болгонун көрбөдүм, энеси жумшактын мээримсиз болгонун көрбөдүм дейт да. Ошондон билсек болот, биз атасы катуу деген демек эми атасы мыкты, күчтүү, коргой алган, балдарынан талап кыла алган ушундай күчтүү эгерде бала болсо, ата болсо, демек ал жерде бала дайым коргогон бир адам бар да, бала үчүн коргогон бар бирөө деген ишеним пайда болот балада. Мисалы, балага дух берүү, мисалы, дух берип, балам сен кыйынсың деген сыяктуу, мыктысың, бул атанын ролу болсо, ал эми энеден деген жалаң жумшактык мээрим балага керектүү ошол. Сен жумуштан келген кезиңде кандайдыр бир нерсе, кандай абалда болсо дагы балаңа эмне үчүн кыйкырмаксың? Сырттан келген кезде, эчтен келген кезде сен өзүңдү эне экениңди, сырттан келип атканда сен жумушта эмессиң, базарда эмессиң, сен үйгө келдиң. Ал үйдө сен эне болуп кириш үчүн сен өзүңдү биринчи анализдөө, сен кимсиң дегенди. Демек мен энемин. Эне болсом, балдарым кимди күтүп атат? Энени күтүп атат. Ал балдарым шефти күткөн жок, үйдү башкарган башкаруучуну күткөн жок, албетте энени күттү да. Мен кирип баратканда өзүң энемин. Демек балдар эмнени күтүп атат? Демек мээримди күтүп атат. Ошентип анализдеп эгер үйгө кире турган болсок, эчтен киргенде эле балдарың сага кадимки мээрим алыш үчүн чуркайт. Эгерде сен өзүңдүн ролуңда болбосоң, өзүңдүн ким экениңди билбесең, көзүң кыскасы жабык болсо, анда эчтен келген кезде эне эмес, кандайдыр бир үйдү башкаруучу болуп кире турган болсоң, балдарың сен баратканда эле апам келип атат деп коркуп, алар баарды үйдүн жыйнап, же болбосо тыпырап, эмне кыл деп айтты эле деп ошентип калып аткан болсо, демек ал сен өзүңдүн ролуңда эмессиң. Ал учурда бала мээримди каяктан алат? Анда мээримсиз балдар өсөт. Мээримсиз бала өскөндө ата энеге болгон мээрими жок, мамлекетке болгон мээрими жок, эч кимге мээрими жок болуп калат. Ал учурда анан биз кайра өзүбүз, мен сени төрөдүм эле, сен энең катары бизге мындай мээрим төкпөйсүң деп, анан өмүрүбүздүн акырына чейин алардан бербеген мээримди кайра сатып алабыз да. Кайра өзүбүз сатып алабыз. Жакшы болду. Негизи эле кээ бир энелер бар го, мисалы үчүн мен сени төрөдүм, тарбияладым, өстүрдүм, эми сен мени багышың керек деген. Милдет. Бул дагы милдет кылган кирип калабы же кандай болуп калат? Эгерде балага мажбурлап, сен мени төрөдүм эле, сен багасың мени деп мажбурлабасаң дагы, эгерде сен мээримди туура бере турган болсоң, сен аны айтпасаң дагы, алар сени автоматтуу түрдө эле өз мээрими менен багалат, карай алат. Эгерде сен өзүңдөн ал нерсени албаган болсо, андан кийинки учурда талап кылсаң дагы, жалынсаң дагы, ал нерсени ала албайсың. Ал балдар мээримсиз болот. Бул мээримсиздиктин аркасында турат да баары. Ошон үчүн биз алардан талап кылгандан алдын мээрим берип эле коюшубуз керек. Ал бала өзү аңдайт калганын. Мээримдүү өскөн бала эч качан ата энесин таштабайт. Кичинекей балдарда көп байкалса керек, жалган айтуу, же бир урдап алуу, кичинекей нерселерди, же акчаны деген сыяктуучу. Ошондой адаттарга күбө болгондо кандай калтыруу керек? Уруп тарбиялоо керекпи же жөн айтса ал токтоп калабы ошол сыяктуу? Ошо кандай кеңеш берет элеңиз? Эгерде бала жалган сүйлөп аткан болсо, же болбосо бала урдап аткан болсо, ал бир эле анын себеби мээримдин жетишсиздиги. Өзүнө мындай көңүл бурдуруунун бир аракети деп айтсак болот да. Аны уруу менен эч качан аны токтото албайбыз. Мисалы, чоң эле кишилер бар, кичинекей кезинен урууга көнгөн. Алар канча камалса дагы, канча нерсе кылса да кайра уурдай берет да. Ал адатка айланып калат. Бирок ал кичинекей кезде адамдардын, ата эненин көңүлүн бурдуруу максатында. Мисалы, сен эмнени жаман көрүп атсаң, эмне жасаганда сен көңүлүңдү бурдурат, аны билет да балачы. Демек ошол жаман нерсени жасаганга аракет кылат да. Мисалы, кичинекей балдарды байкасаңыздар, тузду төгүп, же болбосо сахарды төгүп, кылба деген нерсени наоборот кыла беришет го. Себеби алар ошол нерсени кылсам апамага көңүл бурат деп, анан муктаждык го мээрим деген. Аны ала турган нерсесин ошол нерсе менен алат да, туура эмес нерсени жасап. Ошол уурулук дагы ошонун аркасында турган нерсе да. Мээрим жетишпегендин аркасында турат десек болот да. Болгону көңүл буруп кана көңүл буруу керек. Анан лидер балдарды кандай тарбиялайбыз анда? Лидер баланы тарбиялоо үчүн бизден эң жакшы балдарды туура тарбиялоо бул бир гана исламда деп ойлойм. Кыргыздын менталитети бул дагы өтө мыкты кыйын балдарды
Ал эми исламдагы бул өтө мыкты бизге деген пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам өтө сонун жол бизге көрсөткөн. Мисалы бала тарбиялоодо кичинекей 7 жашка чейин баланын баардык психологиясынын 70-80% калыптанат. 7 жашка чейин. Ошол 7 жашка чейин балага падышага мамиле кылгандай кылуу. Мисалы баланы мүмкүн болушунча ага ишеним көрсөтүү, өзүнүн Кудай жараткан ошол бала кылып сага эми ата эне себеп кылып берди да Кудай бизге. Ошол учурда салыштырбоо башкаларга, өзүнүн жалгыз уникалдуу өзгөчө инсан экенин, баардык адамдарга салыштырбай өзгөчө экенин билдирүү, баланын мээси менен өзүнүн баалуулугун мисалы ачуу. Бул 7 жашка чейинки абал менен балдар өмүрүнүн акырына чейин жашайт да. Өмүрүнүн акырына чейин ошондогу калыптанган калыптануулар менен жашайт да. Андан кийин 5-6 жаштан баштап балдарга үйрөтүү, мисалы аларга деген үйрөткөндө дагы жол көрсөтүү, балдарга үйрөткөндө сураган нерселердин баарына жооп алуу, аларды ойлондуруу, акылын өстүрүү мисалы. Андан кийин балдарды деген жумшаганды, жумуш жасаганды үйрөтүү 7 жаштан баштап. Идиш жууганды, тамак жасаганды, мисалы үй жыйнаганды акырындан үйрөтүп баштоо, кийим ирет дегенди мисалы. Аларды үйрөтпөй турган болсоң, балдар кийинки учурда түртмө болуп калат да, чоңойгондо кыла албай калат. Демек, ошол жөндөмдүүлүк калыптанып аткан учурда жазоо баарын. Анан балакытка жеткенден кийин сен анын ойлондуруп чоң кишидей сөзүшүү, анын дагы ой баалуулугун угуу, так мына ошол лидер баланы тарбиялайм десек, азыркы мен айтып кеткен багыт болуп кетсе, ушундай болуп кете турган болсо, анда сенин балдарың лидер болот. Лидер болуш үчүн биринчи ата эне өзү лидер болуш керек, өзү иштөө керек. Өзү менен антпей турган болсо, сен өзүң ата эне өзү эмоциясын контролдой албаган, баланы чаап жиберсең, мен балам, сен менин айтканымды кылышың керек, сен только менин баламсың, мен сени жараттым деген сыяктуу анын үстүнөн эгерде ушундай бир мажбурлоо, катуу, мындай коркутуу ушундай болсо, анда эч качан бала лидер болбойт. Себеби анын мээсинде коркунуч бар. Адамдар энергиясы, өсүүгө болгон билимге болгон энергиясынын баары коркуу менен калып калат да. Кичинекей нерсе жасаса дагы кийинки учурда дагы баягы корко берет да, бирөө урушат деп корко берет дагы. Кандай болсо да, эмне кылса дагы, балким ошол бирөө мындай сурак ала турган сыяктуу эле коркушуп, эч нерсе кыла албай калат да бала, коркок болуп калат. Коркок адамдар эч качан өсө албайт, ийгилик жарата албайт. Даже ийгиликтен дагы корко берет. Чоң акча тапкандан да корко берет, мисалы. Чоң бир мен көп нерсеге ылайыктуу эмесмин деп өзүн ушинтип ойлойт да. Көп нерсеге мен ылайыктуу эмесмин, татыктуу эмесмин деп ойлойт да. Себеби сен ошого татыксызсың деген сыяктуу мээге ошондой информация толгон, өзүнө өзү ишеними жок болуп калат балдар. Ошол ишенимди чоңойгон мезгилде деле кайтарса болобу? Коркоктугун жоюп. Ал коркоктугун 14 жашка чейин эгерде бала болсо, анда аны кайра коркоктук кетирип, аны иштеп коюу оңой. Ал эми 14 жаштан өткөндөн кийин улам калыптанып баштайт. Улам жаш өткөн сайын калыптанып баштайт. Ал учурда ата эне эмес, ошол мыкты балким бир билимдүүлөр аларды тарбиялайт да. Мисалы, лидерлер деп айтсак болот. Ата энеден албай калган нерсени, ата энеден албай калган билимди ал балдар только өзү лидер гений болгон кыйындардан, тренерлерден гана ала алат. Негизи сабак өткөн тренерлер, мыктылар, азыркы учурдагы баягы ийгиликтүүлөр деп айтсак болот. Алар ата энелердин инвалид кылып койгон, психологиялык тараптан инвалид кылып койгон эми балдарды алар оңдойт деп айтсак болот да. Башка тренерлер ушундай оңдой алат деп айтсак болот да. Себеби ал ата энеден кичинекей кезинен калыптанганды ал балдар өздөрү аракет кылып, өздөрү менен өздөрү иштеп оңдобосо кеч болуп калат десек болот да. Азыркы ата энелердин ошол сиз айтып өткөн нерсени кылганга убактысы барбы, баласына атайын бөлгөнгө? Убакыт бөлгөнгө? Убакыт бөлгөнгө. Иштен чарчап келет, баласын караганга энергиясы калбай калат. Ошол сыяктуу. Ошентип балдар карай албай деле калышы мүмкүн. Ага деген убакыт дегенде, мисалы, эгерде сен өзүң мээрим төккөнгө, мээрим берип, сылап сыйпап отурганга мүмкүнчүлүгүң болбосо, анда сен мээрим төгө турган мугалимди тандап берсең болот да. Ал эми сен өзүң
мисалы атанын духу сен колуңан келет, сен мыктысың, балам давай деп эгер айта албаган ата болсо, демек андай атасы слабый болсо, анда мыкты лидер, мыкты күчтүү аталар, эркектер бар да, тренерлер бар. Ал балага дух берет да. Мисалы көбүнчө спорт эркек балдарды өсүрөт. Эркек баланын катуулугун көтөрө турган бул албетте эркектер да. Эркектер ата негизи эң биринчи ата турат. Эгерде атанын өзү эгерде бере албаган болсо балага, анда бере ала турган эркек устаздар бар да, мыктылар. Илгери биздин аталарыбыз ошол мугалимге бергенде деген эмне үчүн эти сеники сөөгү меники деп ошентип беришкен. Себеби алар деген ошол мыктыларга кандай кылса дагы, тарбияласа дагы ыраазы болуп берген. Ал катуулукту да алган, бала ошол эле кезде акылы да өскөн, баарын ала алган да. Биз эгерде эркек атабыз ошол нерсени, эненин атанын ролу өтө чоң да баланын тарбиясында. Жумшак боло турган болсо ата, анда сөзсүз катуу аталарды тапканга болот. Катуу мугалимдерди, ата дебейин, катуу устаздарды таап бергенге толук мүмкүн. Азыркы учурда эми мүмкүнчүлүк өтө чоң. Себеби мындай интернет өнүгөн, өскөн, биз билим алууга толук шартыбыз бар учур. Ошол. Анан азыркы учурда гаджетке жакын да көп балдарчы. Чоңойгон ошол кичинесинен эле гаджет кармап өсүшөт. Эми ушул балдарды китепке кандай сүйүүсүн өчүтө алабыз? Китепке болгон сүйүүсүн кантип көбөйтөбүз? Ал жакта oyun ойногондо деген, ал эмне үчүн кызыгышат? Баягы ойноп жеңгенде булар үчүн эмес, приз берип атпайбы, сыйлык берип атат. Уй деген сыяктуу баягы жарылуу, мисалычы, жылдызчаларды монтип жардырып, сени куттуктайм деген сыяктуу алар духту ошол жактан алып атышат да. Эгерде баланы оюндан өзгөртүш үчүн сен ошол оюндун ордун басуучу башка багыттарга сөзсүз алаксыздуу да. Бош болгондон ошол нерсеге барып атат деп ойлойм. Мисалы менде деле балдарым ойнойт оюндарды. Ошол оюн ойногондо ал биздин катабыз, ал балдарды башка алаксыздоочу башка тараптарга баланы бурбаганыбыз болуп атпайбы? Мисалы аларды китеп окутууга, же болбосо кандайдыр бир спорт, же болбосо кружоктор, аларды кызыктыруучу багыттарга бере турган болсо, ал балдар деле, ал жакта деле ошол баягы кол чабууларды ошол жактан деле ала алышат да балдарчы. Буну ошентип алмаштырбасак таптакыр болбойт, алмаштыруу керек, ордун алмаштыруу. Түшүнүктүү. Анан бир курсунда айтып калган, угуп калган жайым бар, азыр эстеп кеттим. Ата-эне телефондон да кызыктуураак болуш керек баласына деп айткан да. Азыр телефон кызык болгон үчүн телефондон чыкпай калышкан балдар депчи. Маегиңизге чоң рахмат эселейм. Кыска ушундай роликтер өзүлгө пайда алып келип жатат деген үмүттөбүз. Сиз менен кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнгө чейин. Саламат калыңыздар.